Алтын балалык балдар реабилитациялык борбору 1999 жылы курулуп баштап, 2005 жылы иштер токтоп калган. Андан 17 жыл вакыт өткөндөн кийин иштер кайра жанданып, бүгүнкү күндө бүтөр астында турат. Азыркы учурда борбордо жасалгалоо иштери жүрүүдө. Борбор 3 кабаттан турат, 10 бөлүккө бөлүнгөн. Жалпы аянты 19,5 миң чарчы метрди түзөт. На сегодняшний день все 10 блоков. Бүгүнкү күндө 10 блокто тең курулуш иштери аяктады. Азыркы учурда ички жасалгалоолор болуп жатат. Бул жакта азыр 170 киши эмгектенүүдө. Майдын аягына чейин борборду колдонууга бере башташыбыз керек. Имаратта калыбына келтирүү, ден соолукту чыңдоо бөлүмдөрү, клиникалык диагностикалык лаборатория жана балдар менен ата-энелерине ылайык пансионат жайгашат. Борбордо бейтаптардын ыңгайы үчүн кенен бөлмөлөр, түрдүү эс алуу зоналары жана ашкана каралган. Конструктивно он выполнен прочно. Действительно, институт сейсмологии кыргызский. Имарат бекем курулган, сейсмология институту текшерип, туура курулуп жатканын билдирген. Бул борбор көпкө чейин бекем туруп, элибизге кереги тиет деп үмүттөнөбүз. Биздин балдарыбызга кызмат кылат. Оорудан кийин калыбына келүүгө, дарттан айыгууга, эс алууга ылайыкташкан. Борбордун курулушу менен саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев таанышып келди. Объекти ишке киргизүү ушул жылдын май айына пландаштырылган. Кооз жерде жайгашкан борбор бейтаптар менен ата-энелерин кубандырарына ишенем дейт министр. Реабилитационный центрга мындай оорулуу балдар келет. Уже список жазылып атат. Ошондой эле кардиотерапия бар. Ошондой эле тиги акушерство гинекология бар, пульмонология бар. Бул жердеки круглый год иштейт, балдарда эмес, эркектерде эметет. А летний каникулга только 7-8 класстын алалы деп атабыз, биринчи баштап. Андан аркы болсо уже 2-3 класстан, то есть биринчи быйыл көрөлү деп атабыз, бүт баарын иштеп беребиз. Борбордо кардиохирургия институту ачылган. Өлкө боюнча мындай институт дагы 2 жерде эле бар. Бүгүнкү күнгө чейин бөлүмдө 11 адамдын жүрөгүнө операция жасалган. Оңдоо иштери болуп жатканына байланыштуу бөлүм ишин убактылуу токтотуп койгон. Кардиохирургия институту жайында ишке кирип, бейтаптарды кабыл ала баштайт. Бул бөлүмдө жылына 100гө чейин жүрөк операциясын жасоо пландалууда. Пациенты со всей республики, здесь нет ограничений по регионам. Бейтаптар бүткүл республикадан кабыл алынат. Тез жардам алуу үчүн Ысык көл жана Нарын облустарынан кире алышат. Ал эми операцияга республиканын бардык аймактарынан келүүгө болот. Мисалы өткөндө жүрөк операция жасалгандардын бирөөсү Ат башыдан, дагы бирөө Ысык көл облусунан, үчүнчүсү Ала Бука районунан болчу. Курулуш иштери демөөрчүлөрдүн каражаттарына жүрүп жатканы айтылды. Буга чейин марафон уюштурулуп, 29 миллион 300 миң сомдон ашуун каражат чогултулуп, дагы 13 миллион сом сертификат боюнча түшөрү айтылган. Каражат чогултуу акциясына Садыр Жапаров дагы катышып, 3 миллион сом бөлүп берсе, Айгүл Жапарова 500 миң сом, министрлер кабинетинин атынан 3 миллион сом бөлүнгөн. Ошондой эле мурдагы президент Аскар Акаев 1 миллион сом которгону кабарланган. Максат Леспеков, Самат Төлөтакунов, 5 канал, Ысык көл облусу.